Илгери бир токойдо коенек жашаптыр. Ал казып алган ийинен чыкпай коркуп отура берчүкен. Бир күнү коенек атасынын көрү, мен де ишке чыгып ойноп келейинчи деп коенек ишке токойдого көздөй жөнөдү. Бир кезде алдынан жүндөрү үрпөйгөн бир арыстан турганын көрүп чочуп кетти. Диштерин арсайткан арыстан: "О, коенек, колго түштүңбү? Эми сени жейм" деп арыстан коенду колго түшүргөнүнө сүйүнүп кетти. Коенек калчылдап коркконунан эмне дээрин билбей бир убакта эсине келип: "Кой, арстан, мени жесең же, бирок тиги кудукта сенден да чоң арстан бар экен." Аны укканда арыстан ачууланып: "Менден да кыйын дейсиңби? Ооба. Жүрү, мени ошол жака алып барчы. Менден кыйын эч ким жок." Экөө ошентип баягы кудукка кетишти. Мына могу кудукту карасаң, сени күтүп жатат күч сынагана. Кана? Ошол убакта арыстан өзүнүн сөлөкөтүн көрүп кудуктан: "Менден да кыйын дейсиңби? Менден кыйын биякта эч ким жок" деп арыстан кудукту көздөй секирип жөнөдү. Арыстан кудукка түшкөндөн кийин гана өзүнүн коенго алданганын билип, тырмалаңдап чыга албай калып калды. Ал эми коен болсо өзүнүн акылы менен арыстанды жеңгенине кубанып, андан ары токойду көздөй кетип калды.